Значит, раньше мы что делали? Вот эти станки. Өлкөгө Брайль шрифтиндеги алгачкы принтерди алып келгендердин бири Николай Мишечка. Ошол 1999 жылдан баштап Бишкекте көрүүсү начарлар үчүн окуу китептери басылып чыгарыла баштаган. Ал 31 жылдан бери Көзү Азиздер мектебинде математика, информатикадан сабак берип иштеген. Учурда коомдук фонддо Брайль шрифтиндеги окуу куралдарын басып чыгарат. Мурда 3 принтер менен жарым жылда 2 гана китеп басып чыгарса, эми жаңы заманбап жабдуулардын келиши менен иши жеңилдеген. Сейчас вот благодаря новому оборудованию, освоению новых программ. Жаңы жабдуулардын келиши менен ишибиз алдаганча ылдамдайт. Азиздер мектеби окуу куралдарына муктаж. Бир китепти басууга даярдоо эле 1 ай талап кылынат. Албетте машина баарын басып чыгарат. Бирок мында шрифт менен иштөө өтө кылдааттыкты талап кылат. Маселен, бир Брайль барагына 27 сап 33 тамга батат. По системе Брайля, ну вот как вы видите, вот такие тома. Мурда Николай Мишечка эски станок менен китептерди мукабалап байлачу. Жаңы келген заманбап техника бир учурда 10дон ашык баракты тешип тиге алат. Мындай станоктон 3 комплект келген. Ал эми Брайль шрифти менен басып чыгаруучу принтерден 7, кагаз кесүүчү станоктон 1, типтөөчү машинадан 3, лактоочу машинадан 1 келген. Бул биринчиден көзү азиз балдарга ошо окуу китептерин басып берүүгө жардам берет. Китептердин көбү эскирип калган. Азыр жаңы китептер басылууда ушундай жабдуулар бизге абдан керек. Ушул эмдиги жылы китеп басып чыгууга кошумча бюджеттер бөлүнүп атат. Анын ичинен ушул көзү азиз балдарга дагы бул китептердин саны көбөйөт деп айта алабыз. Бул жабдуулар бир гана окуу куралдарын басып чыгарбастан Брайль кулактандыруу баракчаларында даярдайт. Көрүүсү начар жарандарга шайлоо учурунда бюллетендерди да басып чыгарат. Жалпы жабдуунун баасы $56,000 ашат. Каражат Япон өкмөтүнүн гранттык программасынын алкагында каржыланган. Плюс коомдук бирикмесине көрүүсү начар жарандарга китептерди жасоо жабдууларын тапшырдык. Бул гранттык келишимге 2022 жылдын январь айында кол койгонбуз. Бүгүн жабдууларды тапшырып жатабыз. Кыргызстан менен Япония тыгыз кызматташып келет. 1991 жылдан бери экономикалык жана достук тараптан кызматташуу бекемделүүдө. 1996 жылдан бери чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу программасынын алкагында $193 ишке ашырылды. Бүгүнкү күнгө чейин аталган программанын алкагында жалпы суммасы дээрлик $14 миллион каражат сарпталган. Өлкө боюнча көзү азиздерди окуткан 2 мектеп бар. Ош Бишкек шаарында тарбияланган балдардын саны 800дөн ашат. Иният Эргешева, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.